Саламатсыздарбы бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Негизи азыр жана коргоо боюнча айткан мурун мен биз 2 жылдан бери жаңы продукт чыгарганбыз. Фитогумат деген. Бул биоорганикалык препарат, фунгуциддик циклы менен, фунгуциддик ыкмасы менен өтө күчтүү, өтө таасирдүү. Биздин Атамекендин бизде Кыргызстанда чыгат. Новосибирский филиал Академия наук окумуштуулары менен чогуу чыгарганбыз. Мен 18-жылы ошолорго сунуштагам. Алар фитопту сунуштаган болчу. Андан мурун мен гумат боюнча кыска айтайын дегеним себеп кыргыз гумат бул фитогуматтын негизги компоненти болот. Муну биз 1916 жылы 2009 айттым. 2006 жылы 2008 жылы 10 жыл вакыт кетти ушуну ойлоп чыкканыма. Каракече көмүрдүн гүлүнөн леонардит деген гүл болот. Ошондон пыль, ошондон чыгарганбыз. Биз эки түр чыгарабыз гуматты: гумат универсал, гумат фосфор плюс калий. Гумат универсал бул вегетация камсыз кылат, үрөөндү чылайт, мындайт жазында топуракка жерди айдардын мурун берилет. Себеп биздин Кыргызстанда өзгөчө чоң массивтерде буудай, арпа, кызылча, пахта көп жер айдалган жерде органика такыр берилбейт. Силер жакшы билесиңер, сөзсүз түрдө 40 тоннадан 70 тоннага чейин чирген кырып бериш керек. Бирок дыйканда андай мүмкүнчүлүк жок. Биринчиден, илгеркидей совет доорунда фермалар жок, баягы 4 чөмөлө кылып 4-жылыгын гана агроном талаага чыгарчу. Азыр андай жок. Бүтменчик болуп кеткен. Бул биринчи. Экинчи, биогумус бериш керек. 5 тоннадан 8 тоннага чейин 1 гектарга. Бирок биогумус ферментациядан өтүш керек. Демек, аны баягы эрежеси менен даярдаш керек. Тилекке каршы биздин дыйкандар азыр аны сөл жанында алып чыгып электрип эле сразу талаага берет. Былтыр 24-23 жылы тынбай бизге маалыматтар келип атты. Эмне кылабыз, картошкабыз чирип калды, жашылча ооруп калды. Себеп ферментация кылбаса, анын жанагы сөл жандын личинкалары, мындан тышкары ото чөптөр, уруктары, оорулардын вирустары жана зыянкечтин тукумдары трювойдон чыгат. В смысле, алар өлбөйт. Аларды наоборот байытып семип чыгарат. Кийин талаага бергенде алар өрдөп кетет да көп. Чөптө өсөт, зыянкечте тирилет дегендей. Ошон үчүн биз гуматты чыгарганда биогумусту бергенде ферментация кылыш керек. То есть буландырыш керек да. 70-80 градуска жетирип 2 ай, 3 ай кармаш керек. Анан кийин гана талаага алып чыгыш керек. Ошондо өлүп калат. Биз гуматты чыгарганда эки түрдү чыгарат деп айттым. Гүлдөп башканда гүлдөп баштап анан түшүм алганга чейин гумат фосфор плюс калий деп бериш керек. Бурункусын коюңузчу. Бурункусын. Гумат фосфор плюс калий экиге бөлгөнбүз. Бул бүт Кыргызстанда жайылган. Быйыл 17-жыл болот ойлоп чыкканыбызга. 11-жылдан баштап түштүктөн баштадык. Ош ярмаркадан биринчи атайын расмий түрдө алып чыгып, ошойдон бүт кыргызстандыктар колдонот. Бирок бир проблема бар, дыйкан бири-бирине айтпайт экен. Биринчи проблема, экинчи проблема, чет өлкөдөн өтө көп ушундай суюктук, гуминосодержащий комплексный жерсемиштер келет. Булар баары жакшы, таасирдүү, күчтүү. Тилекке каршы pH бийик да. 8,5, 9,5, 12ге чейин бар. Демек, алар биздин топуракка мындайча айтканда бычак. Бир экөө гана более-менее, вот азыр мен уктум агрохимдики pH төмөн экен жана грохусту pH нормальный да. Эмеге өтсөк, дальше жылдар. Кийинки слайд. Бул биздин департамент Айыл чарба министринин контрольно-токсикологический лабораториянын анализи. Биз фитогуматты 2 жыл болду чыгарганыбызга. 17-жылы баштаганбыз.
бұл Кольцоводан, Волгоградтан 2 оқымышты келген, біздің министр болған Мурашевке ағыш болса маға жіберген. Алар Орта Азиядан жергілікті үкімет іздептір. Себеп ошо менен берсе жақсы болады деп. 18 жыл мен аларға сунуштадым. Эме кылбайлыбы, экөөнү кошуп иштетип көрбөйлү деп. Ошо анан ковид болуп калды, токтоп калды. Азыр мына ошо чыкты. Алар российскийди чыгарды менин сунушум боюнча. Ошол жактагы гуматты себеп Россиянын топурагы силер жакшы билесиңер. Семиз кычкылданган топурак. Биздин топурак болсо шор баскан арык бос топурак деп жалпысынан айтылат. Аны окуучулар баары билет. Дальше. Бул кайсы грибок жана бактериялык ооруга иштейт фитогумат. Мындан тышкары түшүмдү арбытат. Плодовый дерево боюнча, ягода боюнча, жашылча боюнча жана эң негизи зерновой боюнча. Вот плесивение колосо жана кара көсөй деп коебуз го. Ошого да каршы дейт, чирикке каршы дейт и уруктарды черный зародыш. Жылдыр дальше. Азыр мен силерге эмени көрсөтөйүн деп атам. Кыргызстанда кайсы өсүмдүктөр өсөт, ошолорго сыноолор өткөн, анан кийин мөмө дарактарга, корневой гнильге, паршага, жана куурап калып атпайбы, герцулезный высыханияга, остеопороз, бактериальный рак тамырга. Анан эң көйгөйлүү маселе мөмө дарактарды өзгөчө алмурутта бул бактериальный ожог. Менде көлдө участок бар болчу, кичинекей агрот. Эч качан ожог болгон жок, ошо 17 жылы фитоп келгенден бери. Единственный 15-20 күн сайын чачып туруш керек. Жылдыргылар. Кийинки. Бул болсо азыр массовый эме алып келип атабыз. Ягода, малина, клубника, карагат, ежемалинаны отургузуп атабыз. Ошолордун ооруна каршы иштейт да, ошол эле кезде түшүмдү өтө арбытат. Тетиги малинада пурпурный пятнистость деген эл аралык сөздө дидимела деген балекет бар. Тамырынан баштап куурай баштайт да. Ошо фитогуматты тамырга сууга аралаштырып берилет. Анын нормасы бар, эрежеси бар бүт баары. Биринчи этажда астында биздин стенд бар, ошол жерде нускамалары бар, инструкция, ошону алсаңар биздин телефондор бүт баары жазылуу, и кыскача колдонуу шарттары жазылган. Бул болсо жашылчалардыкы. Помидор, бадыраң, сайвис, пиязддарга, кызылчага каршы, ооруларга каршы деген. Дальше. Бул болсо биздин картошканын негизги ооруларына каршы дейт. Мисалы, картошка боюнча токтотуп турсаңыз, мен өзүм компаниям кыргыз гумат чыгарабыз, фитогумат. Мындан тышкары кооператив жетектейм. Биздин кооперативдин мүчөлөрү бүт региондон Чоң Алай, Кадамжай, Базар Коргон, Көл, Нарын, Чүйдөн биздин мүчөлөрү үрөндүк картошка өстүрөбүз. Биз элита картошканы Германиядан алып келебиз. Мына азыр келатат. Аркы жумада келет буюрса, биздин мүчөлөр бүт ошо элита картошканы Кыргызстанда өндүрүп, анан элге, фермерлерге тартабыз. Ошондо биздин дыйкандар, фермерлер, кооператив мүчөлөрү полностью биздин эмени берген удобренияларды, препараттарды колдонот. Бул кылкандуу дандарга. Мен бул жерде айтып кетейин дегеним, фитоп өзү бул биозащита деп коет. Биопрепарат, бациллус 3 штамм бактерия бар курамында. Bacillus sicilius, анан кийин Bacillus 10642, Bacillus 10643 деген. Ортодо да латин тилинде узун названиясы бар, такыр эметип албай койдум, кечип койгула. Ошол 3 штаммда турат. Булар чисто өзүн колдонгондо буудайга протравкада 0,8-1%га чейин клейковинаны көтөрөт экен. А если жалбыракка чачуу түрүндө берсе 3,8%га чейин берет экен. 2013-2014-15 жылы
Бізде Талант Сыдықбаев деген кандидат биологических наук, агроном консультант бар Кыргызстанда, Туңгушта жашайт. Ошол полностью биздин эрежени колдонуп гуматты лабораторный анализ алып келиптир, 28% көтөрүлүптүр прикагына. Эмне кылды? Биз сунуштап атабыз 4 ыкмада иштегенге. Биринчиси сөзсүз түрдө топуракка бериш керек. Жана мен органика бериш керек деп айтпадым белем. Органика бере албай атпайбызбы? Чоң массивка кыргыз гуматты берсеңер, 30 литрден 40 литрге чейин 1 гектарга баасы 130 сом. Демек 3900 сом 1 гектар кетет, 30 литр. 250-300 литр су аралаштырып берсеңер. Бул көп деле акча эмес. Өзгөчө буудай эгин экендерге мен сунуштайт элем. Силер аз да болсо органиканы бере бересиңер. Мен бир эки окуяны айтып кетейин. Былтыр апрель айында Турусбек Умитбаев деген агроном бар бизде, консультант. Сокулукта өтө күчтүү агроном, жылда 5-10 гектар кызылча айдайт. Ошол өзүнүн үлүштеринин эмесин алып келди. Лабораторный анализ топурак боюнча 3,5 балл болуптур. Эмен көлөмү гумустун. Жакшы турбайбы дедим. Десем айтат, мурда 2,5 болчу дейт. 12 жылдын ичинде ал 1 балга көтөрүптүр. Жылда күзүндө гумус берет, гумат берет биздин гумат. 30 литрден 1 гектарга 300 литр суу жылда берет. Жерди күзүндө айдайт, айдардын астына берет. Минеральный удобрение анын үстүнө гуматты берет. Тигини бат иштетиш үчүн, эзиш үчүн. Мен сунуштайт элем, мүмкүн болсо арпа буудайды алгандан кийин тала бош калат да. Ошондо жерди суарып, анан кийин гумат бериш керек. 1 айдан кийин оодарыш керек. Эмне үчүн 1 ай деп мен сунуштап атам? Талада миллиондогон ото чөптүн уруктары бар. Ошолор жазында чыгат, билесиңер силер. Гумин кислот биздин гуматта жанагы показательдерди карабай калдык. Акыркы анализ Альшира министрдин лаборатория өткөргөндө 36% болду. Сырттан келгендердин 5%дан 8%га чейин. Демек 7 эсе 5 эсе күчтүү биздин препарат. Аны эметкенде гумин кислот ошол жанагы уруктарды жагып, мөөнөттөн мурун чыгарып таштайт. Күзүндө тала жашыл шиер болот, эсли 1 айдан кийин эметсеңер. Анан оодарганда ал жашыл шиер сидератор болот. То есть зеленый удобрение кошумча силерге болуп келет. И гумат өзүнүн дагы ишин иштейт. Бул биринчи ыкма, экинчи ыкма үрөндү чылоонуңдо. Конечно, фитогумат менен чыласаңар идеальный вариант болот да. Чыгышын текши болот, камсыз болот, эрте чыгат. Биз күрүчтөн сыноо өткөргөнбүз, буудайдан сыноо өткөргөнбүз. Күрүч 3 күндө чыккан. Элестетип көргүлөчү. Түштүктө. Өзгөн районда сыноо алганбыз. Бул эмне кылат? Полностью обеспечить. Чоң жазылган, көрүнүп турат. Жалбыракка чачуу түрүндө берилет, анан суат түрүндө бересиз. Мен мисалы картошканы 4 ыкманы толугу менен колдойм. Картошкам сапаты боюнча эң мыкты. Өзүм да дыйканчылыктан 2 гектар, 5 гектар жылда өстүрөм. Ошо менен бир сунуш бар. Бактырбешев, саламатсызбы дагы жол. Бир сунуш бар. Мен сурайт элем департамент экспертиза семьяндан бир 3 семхоз же сорт участокты биз менен келишим түзсө, гумат, фитогуматты бекер берели. Бир 2-3 гектар жерге ар бирине. Для испытания. Плюс институт земледелия мен кече директормен сөзтүм. Былтыр эле ага айткан, давай келгиле берели деп. Эметкен жок. Анан түштүк жакта чечкиле кайсы немени, көлгө, чүйгө эмеге эметсек болот да. Пахтага эметсек болот, кызылчага эметсек болот. То есть значимый продукт Кыргызстан үчүн ошого сыноого берели. Дагы повторно. Сыноо жылда эле өтүп атат. Бирок бир гана условие бар. Фото, видео материалды анан ак производственный испытание берсин. Бербесе анда төлөйт ошол продуктты. Бердиңиз, рахмат. Шуну менен болду, рахмат силерге.